Баткенде коронавирус менен ооруп жаткан жаран ооруканадан качып кетип, үйүнөн каза болуп калды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 7-июль күнү Баткен шаарынын 56 жаштагы тургуну коронавирус менен ооруп, Баткен шаарынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жаткан жеринен качып кеткен. Бул факт Баткен шаардык ички иштер башкармалыгында катталып, тийиштүү кызматкерлер окуя болгон жерге барышкан. Белгилей кетсек, аталган жаран 2-июль күнү Бишкек шаарынан келип, Баткен шаарынан ПЦР анализ тапшырган. Анализдин жыйынтыгы оң натыйжа көрсөткөндүктөн, ошол күндөн тарта жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылып, дарыланып жаткан болчу. Ал эми 7-июль күнү жаран өзүн билемдик менен өзгөчө кырдаал режиминин шарттарын бузуп, санитардык эрежелердин нормаларын сактабай, оорусунан толук айыкпай туруп, ооруканадан качып кеткен. Бейтап качып кеткенден кийин милиция жана медицина кызматкерлери биргеликте анын жашаган үйүнө барганда, ал ооруканага жатпай турганын айтып, эскертүүлөргө баш ийген эмес. Айласы кеткен доктурлар үй шартында дарыланса болот деген жыйынтыкка келишип, Бейтапты үйүндө калтырып коюшкан. Ал жаран 8-июль күнү каза болуп калган. Облустук милициянын билдиришине караганда, учурда тийиштүү иштер жүрүүдө.